Абдан жакшы иш-чара болуптур. Урматтуу президентибизге дагы ыраазычылык билдирип коюш керек. Россия Федерациясынын жетекчилигине дагы абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда жалпы республика боюнча мектептер жетишсиз болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө ар бир областка ушундай заманбап мектеп салынып атканы абдан баарыбызды кубандырат. Сиз өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз. Ар бир мектепте бассейн болотпу же эки эле мектепте бассейн болобу? Урматтуу Акылбек Ханбекович, ар бир мектепте 9 мектеп болсо бардыгы бирдей стандартта болот. Бирдей планда болот, баарында болот. Жакшы. Анан сиз ушул мектептин администрациясын ким баягы назначениясын ким сиздер кыласыздарбы же Орус Федерациясы кылабы? Кол коюлган келишимге ылайык администрация жетекчилигин Россия Федерациясы дайындайт. Бул да кубандырат. Анан сиз айтып атасыз 3 мектеп 2025-жылы ишке берилет деп. Калган мектептердин курулуш иштери качан башталат жана качан аяктайт? Урматтуу Акылбек Ханбекович, бул этап менен берилди. 3 мектептен киргизилет. Мына 25-жылы быйыл 23-чү 3 мектеп башталат. Булар 25-и бүтүп эле вотко берилгенден кийин андан соң могу эки тараптуу комиссиялар жыл сайын 3 мектептен аныктап башталат курулуштары. Мен сураган себеби Талас областында, Талас шаарындагы мектеп качан башталып, качан аяктайт деген суроону бергим келип атат да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө Талас шаарында мектептер мындай тартыш болуп, балдар 2-3 сменден окушуп атат да. Ошон үчүн эртерээк бүтүп калабы деген максатта сиздерден өзүңүздөрдүн оозуңуздардан уккум келип атат. Качан башталып, качан аяктарын? Ар бир мектеп боюнча эки тараптуу комиссия түзүлүп, ошо мындай кезектерин карап, кайсы жерде биринчиден керек болсо ошолорду карап чыгабыз. Маалымат иретинде сиздерге айтып коеюн. Могу 9 мектеп кайсы жерде куруларын Бишкек шаарында Сухой Батыр көчөсүндө курулат. Бардыгы 1224 орундуу. Ош шаарында азыр жаштык лагеринин базасын карап атабыз. Баткенде, Баткен шаарында, Ош облусунда, Өзгөн районунун Прогресс айылында, Жалал Абад шаарында, Пушкин көчөсүндө, Таласта азыр сиз айткандай бир жер участогу аныкталды. Ошол жерге биз Орус тарап менен сүйлөшүп, кийинки этабыбызды ошол жерде кылабыз. Чүйдө, Сокулук районунда, Нарын облусунун Нарын шаарында, ал эми Ысык көлдө, Каракол шаарында. Талас шаарында кайсы даректи айттыңыз? Дарегин азыр бир көчөнү бар эле, ал коргоо министрлигинин немеси экен. Биз коргоо министрлиги менен сүйлөшүп, ошол жерди мектепке бере турган болуштук. Канча демеси, аянты канча? Аянты талаптар боюнча 3 гектардан кем болбош керек, ал жер 5 гектар экен. Абдан жакшы. Анан дагы бир айтчу маселе, ошол Россия Федерациясынан келген окутуучулар, мугалимдерди турак жай менен ким мындай камсыздап берет? Россия Федерациясынан жиберилген бүт мугалимдерди Россия тарап өзү камсыздайт. Баягы ижара калган батирлердин бардыгын төлөп берет экен анда. Да, ошондой. Рахмат, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат.